Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatlı bir tuğandar, жаратқан Allah Taala мына ушул бүгүнкү ыйык күндөгү Алланын үйүнө таштаган кадамдарыбыз менен жашоодогу билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү Аллахым өзү кечирсин, даражаларыбызды Аллахым акыреттеги даражаларыбызды Аллахым бийик кылсын. Туугандар, албетте бул жерде биздин шариятыбыз, урматтуу бир туугандар, эки негиздин үстүндө иштейт. Бул нерсени ар бир мусулман адам билиши парыз болгон нерсе. Бул эки негиз, урматтуу бир туугандар, биринчиси ихлас деп айтылат. Ихлас дегени билесиңер, урматтуу бир туугандар, мынакей Куранда кайсыл сүрө ихлас деп аталат? Кул хуаллаху ахад. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якун лаху куфуан ахад. Мына ушул сүрөнүн ичине көңүл бура турган болсок, бир дагы аяты Аллахтан башка нерсеге арналган жок. Бардыгы жараткан кудурети Аллах Тааланы сүрөттөп, Аллах Тааланын сыфатын, Аллахтын кандай экендигин баяндаган сүрө болуп атат. Ошондуктан мына ушул нерсени ихлас деп сүрө ихлас деп аталды. Эми биз пенделер үчүн биринчи орун мына ушул ислам шариятындагы биздин жашоодогу болгон эң биринчи биздин негизибиз ихлас болуш керек дегеним, урматтуу бир туугандар, биздин ар бирибиздин алдыга түртүп турган кадамдар, биздин жасаган иштерибиз, биздин кылган амалдарыбыз баары Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн деген мына ушундай ниетте болушу керек. Эч кандай популизм бул жерде аралашып кетпестик керек. Эгерде адамдын ниетине, туугандар, рия деген нерсе, адамдар көрсүн, адамдар уксун деген бул багы рия ва сумаа деп коет. Мына ошондой популизм аралашып кетчү боло турган болсо, урматтуу бир туугандар, автоматтык түрдө мына ошол пенденин амалы жокко чыгып кетет. Мына ушундай. Экинчи негиз, бул негиз туугандар, урматтуу бир туугандар, бул мына ошол билимдин негизинде амалды кылуу. Бул дегени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям алып келип көрсөткөн тарикатта мына ошол нерсени алып баруу. Бул адамда атсибячина деген нерсе болбош керек. Атсибячина бул шариатта аябай чоң катуу тыюу салынган. Атсибячина деп эмнени айтабыз? Атсибячина деп бул адам динге өзүнөн мисалы кошуп коюп, мындай кылса боло берет да, эмне болуптур, эч нерсе болбойт го, давай мындай эле кылып коелу деп мына ошондой жолдо бир кандайдыр бир ибадатты аткарып коюшу. Бул туугандар шариятыбызда уруксат эмес. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, биздин иншаллах ихласыбыз жана ошондой эле хуснул мутабаа ар бир мусулман адамдын жашоосунда болушу керек. Туугандар, бул эң зарыл нерсе. Эми мен бул нерсеге токтолгон себеби, биз бай айтып атабыз го, дайыма айтып келебиз, акыреттеги даражаларыбыз бийик болсун деп. Бул чындыгында мына ошол акырети үчүн күйгөн адамдын камы мына ошондой болот. Жок, бул дүйнөдөгү авторитет, бул дүйнөдөгү бул адамдын ошол баягы популярность, же болбосо бул дүйнөдөгү адамдын жогорку даражалары элдин назарында, калктын назарында эгерде ошол нерсе жогоруна алып кете турган болсо, албетте урматтуу бир туугандар, мына ушундай баягы ниети өзгөрүп калгандыгы үчүн малахум фил ахирати мин халак, бул адамдарга албетте кыямат күндө эч кандай акыретте буларга үлүш калбайт. Жакшылыктын, сооптун үлүшү акыретте калбайт. Туугандар, бүгүнкү биздин сөз кыла турган темабыз эмне жөнүндө болмокчу? Дин башкармалык тарабынан бизге айтылган экен, мына көпчүлүк эмгек миграцияда жүрүшөт, азыр көрүп атасыңар. Ырыскы маселеси, туугандар, ырыскы маселеси. Миграцияда жүргөн адамдар аябай көп. Миграцияда жүргөн кезде дагы ошол жумуш табабы, жумуш таппайбы, же жумушсуз калып, мына ошол аргасыздан мына ошол адам күнөө ишке барып коёбу деген нерселер болуп атат.
Ошондой эле бул ырыскынын оордугу, урматтуу бир туугандар, пендени күнөө ишке түртүп коюп атат, арамга түртүп коюп атат. Мына ошол нерселерден биз абдан этият болушубуз керек. Шарият мына ушул нерсеге абдан көңүл бурган. Ошондуктан туугандар, мен бүгүнкү ушул темабыздын аталышын мына ушул ырыскы менен болгон сыноо маселесине токтолмокчумун. Ырыскы менен болгон сыноо маселесине. Туугандар, мындай кылабыз. Предположим, азыр, субханаллах, мынакей 10 устун турат. Мындай полкада 10 айтайлык, ошондо 10 устун турган болсо, мына ошол 10 устундун туугандар 9-у ырыскы менен байланышкан. 9. Бирөөсү калган ушул намаз, орозо, мына ошол нерселер менен байланган болсо, калган мына ошол 9 устун ырыскы маселеси менен байланышкан. Ошондуктан бул дүйнөнү Аллах субханаху ва таала лакад халакнал инсана фи балад, лакад халакнал инсана фи кабад. Биз адам затын мына ушундай оор татал жашоодо, ушундай кыйынчылыктын үстүндө жаратып койгонбуз деп жараткан Аллах субханаху ва таала айтат: "Инна ма'ал усри юсра, инна ма'ал усри юсра." Ар дайым ушул жакшылык менен туугандар коштолуп жүргөн ошол бир жамандык, жеңилдик менен бир оордук ар дайым бул дүйнөдө коштоп жүрөт. Ошондуктан бул жашоо ушундай, бул жашоонун өзү характери ушундай. Бул жашоодо тынымсыз кубанып, жылмайып, сүйүнүп, күлүп жүрүү мүмкүн эмес. Бул жашоо ушундай, сюрприздер толтура. Сен бүгүн күлүп жыргап аткан болсоң, эртең сен ыйлап калышың мүмкүн, кайгырып калышың мүмкүн. Мына ушул нерселерге биз ар дайым даяр болушубуз керек. Эмне үчүн, туугандар? Эмнеге дегенде бул дару ал-ифтила. Эмнеге дегенде бул жак, туугандар, сыноо майданы. Аллах тарабынан берген бизге сыноо майданы. А сыноо эмне менен коштолуш керек, туугандар? Ичиндеги кыйынчылыктар менен, мына ошондой кайгылар менен, ушундай нерселер менен Аллах субханаху ва таала бизди ар дайым сынап келет. Аллах таала мынакей Ал-Имран сүрөсүндө: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун" dedi. Allah subhanahu wa taala ушул аятында биздерге, имандуу адамдарга кайрылып: "О имандуулар, Аллахка ишенгендер, акыретке ишенгендер, жаннат жана бейиш бар экенине иман келтирген, ишенгендер, жараткан кудуреттүү Алладан чыныгы таква менен коркула. Кудайдан чыныгы таква менен коркула. Валя тамутунна, жана эгерде бул дүйнөдөн көз чума турган болсуңор, Аллахка моюн сунган абалда, муслимун, моюн сунган абалда көз чумгула" дейт. Муслимун деген, туугандар, муслим деген сөздүн буквальный смысл, муслим деген сөздүн бул мааниси бул моюн сунган дегени. Туугандар, ал кимге моюн сунган? Үйүндөгү аялына моюн сунганбы? Или контордогу начальникке моюн сунганбы? Аллах субханаху ва таала бул жерде Куранда моюн сунган абалда деп айтышы жараткан кудуреттүү Аллах таалага болгон иман менен жана ошондой эле Кудайдын буйруктарына баш ийген абалда бул дүйнөдөн кеткени аракет кылган. Ошондой болуп кеткиле деп атат. Эмне үчүн дегенде, туугандар, биздин конец иннамал а'малу бил хаватим. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, бардык жасалган иштер концовкалар менен билинет. Концовка менен. Эң аягы менен билинетпи? Адамдын жашоосу да ушундай. Эң аягы кандай аяктайт? Мына ошол адамдын тагдырына чекит, чоң чекит мына ошол нерсе менен коюлат. Бул адам айтайлык макул аябай усердие менен, аракет менен, жакшылыктардын үстүнө аракет кылып ушинтип жүрүшү мүмкүн, анан кийин бир күн ушул жолдон тайып кетиши мүмкүн. Кайра туура жолго туруп, дагы бул туура жолдо өзүнүн жашоосун улантышы мүмкүн. Айтор, аягы эмне менен бүтсө, мына ошол нерсе менен чекит коюлат, туугандар. Эми, туугандар, мына ошол жерде эң ушул жашоонун машакаты эмнеде турат? Эң негизги машакатты мен сиздерге айтып берейин, туугандар. Бул ырыскы маселесинде турат. Туурабы? Адам жеш керек, адам кийиш керек, адам деген ичиш керек,
Адам деген бир жерде кров болуш керек, жашаш керек. Анан бул эркек как локомотив сыяктуу артынан целый паровоз болду да вагондорду илип атат. Үй бүлө куруп атат бул. Артынан балдары келип атат, төрөлүп атат. Алар жеш керек, алар сурап атат, алар кийиш керек, ич керек. Мына ушундай нерселер кантип мындай нормальный адамды мисалы жөн коюш мүмкүн. Мен билбейм, бул нерсеге таптакыр кайдыгер болгон эркектер дагы жок эмес. Мен андай эркектерди деле көрүп, ошол эркектердин жашоосуна да күбө болгом. Абсолютно кайдыгер болгон эркектерди көргөм. Эч нерсе кызыктырбайт. Анын баягы үйүндөгү проблемалар, тамак ашы, башкасы кызыктырбаган эркектер бар. Эми өзү башка бир локомотивге илинип алып, өзү прицеп болуп кетип аткан эркектер да бар. Аларды категория альфонсов деп коет го. Альфонстордун категориялары. Баягы аялдын эсебинен тирлик кылбай, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Вар-раджулу ра'ин фи ахлихи ва мас'улун ан ра'иятихи." Эркек киши өзүнүн үй бүлөсүндө башчы жана ошол өз үй бүлөсүнөн бул жоопкер деп Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Бирок бул баягы биз жогоруда айтып өткөн сөздө ким хозяин үйдө бар, Ошондуктан кайсыл бир үйдө эркектин үнүнөн дагы аялдын үйү бийик чыгып аткан болсо, ошол үйдө береке болбойт. Ошол үйдө береке болбойт. Ошол үйдө ынтымак болбойт. Ынтымак жок, конечно, бул берекенин жоктугуна алып келет. Туугандар, постоянно качан көрсөң скандал, өзүнүн күйөөсүн жемелеп аткан, күйөөсүн ошондой кордоп аткан, күйөөсүн коңшуларга же болбосо дагы бир ошол көчөдө жашап аткан бир кандайдыр бир удачный колунда бар адамдарды мисал келтирип, сен эркексиңби деп анын эркектик намысын ошентип эркекти тебелеп тепсеп жаткан үй бүлөдө кайдан береке болсун? Оскорбление, унижение дагы күйөөм деп коет. Аллах субханаху ва таала мынакей туугандар Курандын бир аятын Мухаммад сүрөсүнүн 31-аятында жараткан айтат: "Силерди араңардын ичиңерден мына ошол чыныгы, ошондой баягы калыс күчүн, өзүнүн аракетин жумшаган адамдарды билүү үчүн биз сөзсүз түрдө силерди сынайбыз." Бул чыныгы Аллах үчүн, чыныгы мына ошол Алланын ыраазылыгы үчүн аракет кылып күчүн жумшап жаткан адамдар барбы, же мына ошол нерсени сынайбыз? Биз силердин араңардан биз жөнөткөн кыйынчылык түйшүктөрдүн үстүнө сабыр кылабы же кылбайбы? Кимиси сабырдуу болот экен деп ошол сабырдууларды силердин араңардан биз кимиңер сабырдуу болор экенсиңер? Биз сөзсүз түрдө биз силерди сынайбыз дейт. "Валанабluwannakum" дегенде туугандар бул жерде та'кид деп мына ушул араб грамматикасында биринчи келген лам тамгасы жана ошондой эле акыркы келген таштит менен келген nabluwannakum деген бул та'кид белгилери болуп эсептелет. Бул дегени баса белгилеп айтып атат: "Биз сөзсүз түрдө сынайбыз силерди. Силердин акыбалдарыңарды сөзсүз түрдө сынайбыз" деп Аллах Таала мынакей ушул аятында айтып атат. Жараткан Аллах Таала мынакей башка бир сүрөсүндө мындай деп айтып атат: "Валанабluwannakum бишай'ин минал хауфи والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون." Bakara suresi 155. ayat. Бул Аллах Тааланын сөзү. Жараткан Аллах Таала мына ушул жерде дагы баягы эле жогорку айткан биз ошол грамматический услуг менен дагы сөзсүз түрдө силер сынайбыз деп атат. Эмнеге? Силерди мына ошол коркуу менен, коркуу, ачарчылык, мал мүлктүн кемейиши, то есть бул туугандар бүгүнкү күндөгү айтайлык мына ошол денежный инфляция дагы ушул нерсенин ичине кирет. Банкрот болсун макул, инфляцияга учурасың. Подушкага жаткан валюталар илгери билесиңер, валюталар девальвация болгондо адамдар ошондой мешокторун көтөрүп чыгып ыргытып ыйлагандар болгон.
аны көп болгондор билет. Бул 80-жылдардын аягында ушундай абалды көргөнбүз. 90-жылды эле 92 эмес, андан эртерээк. 92-ден эрте болгон. Ну хорошо, кеп 1-2 жылдын разницасы эмес, факт, что ошондой нерсе реально башыбыздан өткөн. Туурабы? Мен айтып атканым мына ушул жерде нақсу минал амуал дегени ушул адамдардын байлыгына ошондой багы кусур жетиши, мал мүлкүнө кусур жетиши. Бул дегени туугандар бир гана ошол только денежный эквивалент эмес, бул бир үйүр жылкысы бардыр, койлору бардыр, башкасы бардыр. Кыскасы мына ошол нерселер дагы бул адамдын кандайдыр бир кырсыктар менен айтайлык мына ошол нерселеринен кур калган кестер болуп атат. Жоголуп атат. Ушул нерсе өлдү, сел басып калды, мөңгү басып калды. Жана ошондой эле адамдардын жаны алынып атат. Аллах субханаху ва таала сен сүйгөн, сен эң жакын ушундай көргөн адамдарыңдын жанын Аллах субханаху ва таала алып коюп атат. Алып коюп атат. Эми дейт Аллах таала: "Убашири сабирин", сабырдууларга сен сүйүнчү кабарын айттың дейт. То есть мына ушул бардык ушул абалдардын ичинде мына ушундай ситуациялар реалдуу, мына ушул күн көргөн кезде ошол адамдардын реакциялары кандай болду эле? Ошо мал мүлктүн ээлери, жакын адамды жоготкон адамдын акыбалы, мөмө чөмөлөрүнө мисалы багы кемчилик келип атат. Болду багы бурчак жаап, дейлик мөндүр жаап, мөмө чөмөлөрүнө зыян келип атат. Кыскасы, ушундай ситуациялар реалдуу күн көргөн кезде ээлери кандай реакция кылды? Ошол нерсени силе. Алладина ида асабатхум мусибатун, жана ошондой эле аларга кырсык жеткен кезде колу инна лиллахи ва инна илейхи раджиун. Аларга ушундай бир чоң кырсык жеткен кезде дагы биз Аллахка, биз Аллахтын мүлкүбүз. Жана баарыбыз Аллахтын өзүнө кайтабыз. Багы бир адам көз өтүп кеттир, өлүп калыптыр десе биз эмне дейбиз? Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп биз мусулмандар ушунтип айтабыз. Инна лиллахи ва инна илейхи раджиун деп биринчи жолу ушул сөздү айтабыз. Эмне үчүн? Туугандар, жашоону берген Аллах. Ошол эле жашоону алган, кайра эле алган Аллах. Ошондуктан биз бул нерсеге сабырдуулук менен жана түшүнүү менен мамиле жасаганы аракет жасайбыз. Жок, багы ситуация ушундай багы айтайлык оор абал жаралып калгандан кезде кок куйтам, уруш, мушташ үйдүн ичинде тополоң, 2 күн, 3 күн скандал, 3 күндөн кийин там болду, багы эменин баары, ачуунун баары таркап кеткенден кийин эмне кылабыз, эми сабыр кылышыбыз керек экен да. Эмне кылмак элек деп анан сабыр кылып баштайт. Бул сабыр эмес. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын айткан бир сөзү бар. Ас-сабру ва инда садматил ула деген. Ас-сабру инда садматил ула. Сабыр мына ошол тагдырдын биринчи ударында болот. Кандай ситуация болбосун, биринчи удар келди, сен сен өзүңдү кантип ошол ситуацияда өзүңдү кармадың. Эмне дедиң? Мына ошол эсеп. Анан 3 күн ыйлап, ыйлайын десең жашың албай калгандан сабыр кылыш керек экен, эмне кылабыз деп турсаң, ал эми сабыр болбойт. Туугандар, ырыскы кечигиши мүмкүн. Иши жүрүшпөй атат, адамдын иши жүрүшпөй жатат. Аллах ырыскы бербей жатат. Эмне кылыш керек? Күнөөгө барып коюш керекпи эми? Бул нерсе ошол тез байып кетиш үчүн, мисалы айтайлы, запретный мисалы ошол мыйзам менен тыюу салынган баңгизаттар менен, же болбосо мына ошол алкогольный айтайлык ошондой бизнес менен, билесиңер да, баягы депрессионный, ушундай депрессивный ушундай бир абалдарда өзү действительно мына ошондой баягы волна мамлекетти бүтүндөй ээлеп турган кез болгон 90-жылдары. Аны баарыңар күбө болсоңор керек. Эгерде араңарда болгон болсо, это было нормальное зрелище. Машинанын үстүндө чоң сары бочка, көк бочка, спирт алып келип атат, бутовить этип бул жакта өзү самодельный багы самопал арактарды жасап атат. Элдерге не волнует,
баягы стрессти снимать этиш керек да. И запой, там целый деревнялар. Запойду. Көпчүлүк адамдар мисалы ошондой спирт торговлянын үстүндө мисалы байгандар бар. Бул реально биздин тарыхыбыздагы болгон нерсе. Чок, бул тарыхты сен искажать этесиңби, же отвергать этесиңби? Болгон нерсе бул. Бүгүн алхамдулилля, Кудайга шүгүр, мынакей азыр бирөө могул жерде ошондой бир спирт алып келип буторить этип эме кылып атса, эч ким бул нерсени одобрительно кабылдаса керек махаллада. Баңгизат, баягы ырыскынын Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи айтып атат. Ырыскынын кечигип жатканы сени арам нерсеге түртүп койбосун деди. Ырыскы кечигип атабы сенде? Сен арам нерсеге кол уруп койбо деп. Бардык бале ушундан келип чыгып атат. Чында, туугандар. Ошондуктан Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айткан бир сөзү бар. Айткан сөзү бар ди. Ошол жоктук, кембагалдык, кедейлик бул капырлыкка жакын деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Эмне себептен? Сенин үйүңдө кичинекей балдарың ыйлап турса, курсак ачып, жеген эч нерсе жок. Не кыласың? Не кылат? Эптеп ушул баягы сенин боорлоруң ушундай чыркырап турса, курсак ачып, барып бир жерден алып келишиң керек да бир нерсени добыть. Кыскасы, туугандар, мына ушундай ситуациялардын бардыгы адамдарды ошондой туура эмес жолго уруп койбош керек. Туура эмес жолго түртүп койбош керек. Туура эмес жолго түртүп койчу боло турган болсо, анда бул жакшы эмес. Бул Аллах Тааланын алдындагы күнөө. Бул дегени мына ошол жогоруда биз айтып аткан Аллах Тааланын сыноолорунан демек биз өткөн жокпуз. Жок, өтпөдүк. Ал сыноодон биз өткөн жокпуз. Аллах сынады, биз көтөрө албадык ал сыноону. Мынакей жараткан Аллах Таала Гафир сүрөсүндө bir ayatında aytat ya qawmi innama hadihil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar deydi. Qarаңыз. Мына ушул жерде айтат. Ey элим, бул дүние, бул жашоо иннама дегени мен дайым айтам, туугандар, бул адатул хаср деп айтылат. То есть бул дүние, мына ушул биз жашап аткан дүние бул түбөлүк эмес да, туугандар. Туурабы? Арабыздан бир дагы адам чыкпайт бул дүние түбөлүк деп. Түбөлүк деп утверждать эткен адам бул дегени акыйкатка, чындыкка каршы чыккан болот. Бир дагы жинди бул дүниөнү түбөлүк деп айта албайт. Ошондуктан мына ушул аятты дагы четке эч ким кагылбайт. Кудайдын сөзү. Аллах айтып атат: "О элим, бул дүние ал-хаятуд дуnya. Хаятуд дуnya деп атат. Мата деген сөз, туугандар, бул мут'a деп коет. Мата, таматту деген бул мында адам ощущать эткени, кол менен ощущать эткени мүмкүн болгон как предмет сыяктуу. Адам өзүнүн көзү менен лицезреть эткени, мындай көзү менен көрүү мүмкүн болгон, анын даамдап татып көрүү мүмкүн болгон нерсени мата деп айтылат. Туугандар, мата, то есть бул нак, бул дүниеден нак, туурабы? Нак дүние, туура. Но бирок ва иннал ахирата хия дарул қарар. Аллах субханаху ва таала айтат, бирок акырет болсо дейт. Ал эми акырет болсо дарул қарар дейт. Қарар деген сөз, туугандар, бул багы ал-истиқрар дегенде араб тилинен кыргызчасына биз которо турган болсок, бул қарар дегени бул стабильный и вечный түбөлүк кала турган жер деп атат. Акырет ал түбөлүк биздин постоянство менен кала турган түбөлүк жерибиз деп атат. То есть эми туугандар, эмне үчүн Аллах Таала ушул нерсени айтып атат? И зачем ушул жердеги болгон ушул сравнение эмне үчүн? Деген убактылуу кыска нерсе үчүн сен түбөлүк нерсеңди алмаштырып жибербе деген мына ушул жерде эскертүү болуп атат. Башка бир аятында Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва ма хадил хаятуд дуnya илля лахвун ва лаибун ва инна дарал ахирата лахиял хайван лау кану я'ламун." Мына Аллах айтат, бул дүние дейт. Бул дүние оюн, күлкү, тамаша дейт. Бул дүние оюн, күлкү, тамаша. Да, бул дүниеде багы
Бұл дүние, бұл абсолютно бір серьезный бір дүние емес. Ты не можешь вот абсолютно 100% 24 часа в сутки сен өзің серьезный болып ойлап жүресің. Сен ойын күлкі тамаша. Адам деген не алыш керек? Адам деген ес алыш керек. Адам деген расслабляться етіш керек. Турау? Адамдар неге емеге барады? Театрларға барады, операларға, спектакльдарға, культурно ес алышып. Потому что бұл дүние ойын күлкі тамаша. Ойын күлкі тамаша. Ойын күлкі тамаша дегені бұл 100%-дік, ондай серьезности 100%-дік полноценный жашоо дегенде аңдатпайды. Бұл 100%-дік жашоо емес бұл дүниеде. Туғанда, бұл полноценный жашоо емес. Сен азыр балаң төрөлгөнүнө сүйініп, қуанып, ақиқасын өткөрүп, сүйініп, елден патасын алып отасың. Бір кечине мезгил өткөндөн кийин ошол балаңан айрылып отасың. Кана түбөлүк бұл дүйнөдөгү 100%-дік қуаныч, бұл дүйнөдөгү 100%-дік сүйүнүч. Сен сүйгөн аялың менен бүгүн кучакташып, тимеле романтиканы айтып, кулактарына шуурап, тимеле укмуш сүйлөшүп отасыңар. Эртең ал сени таштап башка бирөөнү жактырып басып кетти. Кана бул жердеги абсолюттук 100%-дік сүйүү, жок. Бұл дүние Аллах субхана тағала мынакей айтып атат, ойын күлкі тамаша. Ва инна дарал ахира, ал эми акырет болсо, лахиял хайван. Акырет бұл хайван dedi. Туғандар, хайван бұл сыйгай мубалағада, ошол сарф илми деп коет, сыйгай мубалағада бұл хаят деген сөздүн мындай баса белгилеп айтылган сөзү. Хаят деп коет го. Өзбек туғандарда мисалы эч кандай деформациясы жок. Араб тилдер ошол бойдон эле өткөн. Кыргыз тилинде дайым айтам, бизде деформация аябай күчтүү. Өзбектерде хайот деп келет. Хайотым, сенин хайотуң дегендей. Мына ушул жерде туғандар мынакей. Хайот айтып атат. Акырет дейт. Лахия ал-хайаван дейт. Полноценный, толуккандуу жашоо. Мына акырет толуккандуу жашоо. Акырет толуккандуу жашоо. Туғандар, лаукану я'ламун. Аллахтан ушул жерде айтып атат. Эгер де мына ушул нерсени адамдар мына ошолор аңдап түшүнүп билишсе. Кана ушуну билсе эми деп атат да. Кана эми ушуну билишсе ушулар. Кана ушул нерсени билишсе. Субханаллах. Биз ушул нерсеге жетпей атабыз да. Бизде проблема, бул жакта толтура проблема. Биз бул жерде ушу кичинекей өзүбүздүн кыска өмүрүбүз бар, ошол өмүрдү еще да мутить этип, ылай калап, душмандык, көралбастык, бири-бири менен туда-суда, кыскасы ошол и так өзүңдүн ограниченный кичинекей бир жашооңду дагы булгап и хуже делаешь. Түбөлүк акыретке хоть бир нерсе камдап койдуңбу? Туганда? Вот легкая шундай грань бар, но парда турат, бир гана барзах деп коет, барзах. Аллах субхана тағала Кур'ан Керимде айтып атат, не деп айтып атат? Ва ми вараихим барзахун иля яуми юб'асун. Эми мынакей мына багы өлгөн адамдар бар го, ал барып биз кабырга коюп атабыз жерге. Эми булардын алдында кайрадан булар тирилгенге чейинки күнгө чейин, то есть судный кыямат күнгө чейин эми барзах жашоосу турат дейт. Барзах деген сөз буквальный смысл, сөздүк мааниси тугандар бул парда. Ал эмне парда десе, мына могу тирүү адамдардын кулактарына угулбай турган парда, тирүү адамдардын көзүнө көрүнбөй турган парда. Эгерде силер азыр, эгерде ошол барзахты, парданы Аллах ачып койсо, сен ишке кетип атасың, жумуштан кайтып келип атасың, могул жерде периштелер аяка учуп, периштелер бияка учуп, могул жерде ушундай нерселер болуп атса, сен ошол нерсенин баарын лицезреть этип өзүң көзүң менен көрүп атсаң, бул кандай жашоо болот анда? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи айтты, мен деди бир күнү ушул кабырдын ичинде болуп аткан нерселердин үндөрүн ушул силерге үммөтүмө Аллах угузуп коюусун каалап, Кудайга дуа кылайын деп ошондой максат кылдым. Бирок деди, бир нерседен коркуп мен ошол нерседен кайттым деди. Силер өзүңөрдүн өлүктөрүңөрдү эми жерге бербей коесуңар деп коркконумдан мен деди
ошол идеямдан кайттым деди. Бул дегени туугандар, силер уже кремировать этип баштайт элеңер, жерге бербей коет эле. Эмне үчүн? Кабырга барып эле кабырдан өтүп кетип атсаң эле деп эле ушул кыйкыруу азаптар чыгып атса, ошонун үнүн баарын угуп атсаң, субханалла. Мына могу учардагы тегеректе эч ким жашаган эч ким калбайт эле, туурабы? Жерлер обесцениться этти, үйлөрүн эч ким албай, эптеп уже кабырдан алысыраак бир жашайынчы кой айнанайын депчи. Аллах Таала бизди ушинтип тосуп койду. Аллахым туура жолдон эчибизди адаштырбасын. Ырыскынын кечиккени туугандар бизди арам нерсеге эч качан уруп түртүп койбосун. Аллах Таала мээримдүү кең зат, ошондуктан туугандар ырыскыны Аллахым баракасы менен берсин деп айтабыз да. Береке бул бир гана туугандар кандай болот? Береке бир гана ушул жашоодогу береке, ырыскыдагы береке, бул бир гана объем менен эле эмес. Ал жакшылыктар менен болот, ичиндеги сопутствовать эткен жакшылыктар менен. Мисалы байлык, Аллах байлык берди, сен ошо байлыгыңан дагы көпчүлүк пайдаланып атасың. Сен колуңан жакшылыктар келип атат, көптөгөнгө жардам берип атасың. Мына ошол береке. Өзүң байлыкка батып, анан кийин сенден бир тиын эч ким пайдасын албаса, чөм береке. Амин Роббана Аллах. Ушул тууганыбыз, тууган уруктарынын кубанычына толук сакайып, аман эсен кайтып келсин. Туган уруктарынын жүрөктөрү, көздөрү кубанып, толук ушундай кубанычка толкасын. Аллахым ушул жерде отурган ар бир пендеңдин баарынан Аллахым өзүң ыраазы бол. Ар бир кандай дуа тилектер болсо Аллахым өзүң өзүң орундаткын. Кимде түйшүктөр болсо, карыздар болсо Аллахым аларга жеңил кылгын. Кудайым, туура жолдон Аллахым бизди адаштырбачы. Жараткан мээримдүү Аллах, сен мээримдүү затсың, Кудайым. Мээримдүү затсың. Элибизге, журтубузга, элибизге тынчтык, ынтымак, биримдик берчи. Ушул кыргыз элибиз биримдикте, ушундай ынтымакта жашап, өнүгүп, өсүп кетсин туугандар. Эч качан сырттан болгон бизди аңдып байлап турган душмандардын эч качан жамандыктары биздин элибизге, журтубузга тийбесин. Ошол жамандыктардын ойлогон ойлору баары өздөрүнө кайтсын. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.